5 жыл. Тарых үчүн бир көз ирмем. Эл үчүн тагдыр чечкен мезгил. Үмүт, коркунуч жана каршылык каптаган абалда 2021 жылы Кыргызстан жаңы багытка кадам таштаган. Андан берки 5 жыл өлкөгө эмне берди? Анда сөз башынан болсун. Какшып калган казына, очойгон карыз жана чалажан иштеген мамлекеттик органдар. Улам жаңы келген бийлик эртең деп элди сооротуп, мамлекет көбүнесе тыштан алынган карыздардын эсебинен жашап калган. Бюджеттің ГВТСі бір эле бир байкуш болуп калган, жалаң ушу грант, кредит сурап эле президенттер чет мамлекетте карап калышкан да. Жалпы эгерде бюджетти карай турган болсок, 1990 жылдан 2000 жылга чейин жалаң эле эптеп септемей, араң зарплата, пенсия, пособие берип, тышкы карызды төлөп, андан калып калса, анан школ же бирдеме курабыз го деп, бир школубузду 10 жыл, 20 жыл куруп калганбыз да. Садыр Жапаров бийликке келгенде өлкө дал ушундай оор абалда эле. Экономика алсырап, эл бийликке такыр эле ишенбей калган. Мындай бир түшүнүк бар да, бай мамлекет, кедей мамлекет деген. Эскерде экен, баягы 12-13 жыл мурун Бакиев Белоруссия качып кетпеди эле. Качып кеткен бир жубадан кийин ошол кезде да азыр деле президенти Белоруссия президенти Лукашенко айтып атпайбы? Мына Бакиев качып келди, айтып атышат, бул миңдеген миллиарддаган долларды алып кетип деп. Кайда Кыргызстанда миллиард доллар? Бул кедей мамлекет. Мен бир жол баргам, бул эң кедей мамлекет. Даже мен буларга гуманитардык жардам берейин деп да ойлогом дейт. 12 жыл мурун. Кийин мына 2 ай мурун эскерде экен, ОДКБнын бул жерде Бишкекте чогулуш болуп, ошол Лукашенко айтат, Кыргызстан бай мамлекет турбайбы? Эмне үчүн? Салыштырмалуу. Ептің бары бай кедей мамлекет деген бірнесіге байланышты болып турбайбы? Бийликтеги экономиканы тейлеген адамдар, министерство ведомстволор, эгерде ошолордун баары эл үчүн, жалпы мамлекет үчүн иштесе, кайсы мамлекет болсо бай болот. Жок, алар өздөрүнүн кызыкчылыгында иштесе, коррупция болсо, байлыктын баарын көпчүлүгүн өзүнө тартып, өздөрүнүн байганын карап, элдин турмушун карабагандар ошол мамлекет кедей болот. Өз кызыкчылык үчүн эмес, эл үчүн иштөө Садыр Жапаров үчүн башкы орунда болчу. Жана мамлекетибиздин бүтүндүгүн, коопсуздугун сактоого ант берет. Ошентип, Садыр Жапаров 7 миллион кыргыздын алдында ант берди. Ошол мүнөттөн баштап ага эл үмүтүн актоо деген чоң жоопкерчилик артылды. Алгач эле президент 2 тизгин 1 чылбырды колго алып, президенттик башкарууга өтүү чечимин кабыл алды. Себеби эч ким эч нерсеге жооп бербеген парламенттик башкаруудан оолак табаса, иш кылганга, жоопкерчилик алганга команда түзүү кыйын болмок. Анан ошол парламенттик башкарууда 5 жылдын ичинде ыңкылап болгон жок, бирок ошол бийликти өзүнүн ыктыяры менен өткөрүп берген президенттин дагы bir топ кемчиликтери өзүнүн ошо бийлик бутагында болуп кетти да. Ал эмнеден келип чыкты? Ал өзүнүн гана көстөгөн кишисин бийликке өткөрөм, президент кылам дегенден ошол эл нааразы болуп калды да. 5 жылдын ичинде парламенттик башкаруу өзү жакшы жагын көрсөттү, анан жаман жагын да көрсөттү. Ошо жаман жагын эл дайыма биринчи кабыл алат да. Ал жаман жагы эмнеде болду? Биринчи парламенттик мамлекеттин бийликти бөлүштүрүп алганы болду да. Мисалы 5 фракция келсе, 5 фракция уюшулуп, ар бир партия өзүнө бийлик бутактарынын баардыгын тең бөлгөн да. Ошо премьерден баштап, мисалы министрлерге чейин, департаментке чейин, керек болсо райондук акимдерге чейин бөлгөн да. Мына ошолордун баардыгы тең, бул терс жагы көрүнүшү болду дагы. Биздин башыбызда бир бийлик эмес, 5-6 бийлик болуп кетти бутагы деп эл нааразы болгон. Ким жоопкерчиликти алган? Эч ким жоопкерчиликти алган жок. Президент өзүнчө болуп отурду. Парламент өзүнүн ишин жасап, мыйзамдарды чыгаргандан баштап жана бийлик бутагын бөлүштүрүп алып, анан нааразы болсо кайра эле алмаштырып атты. Мунун баардыгы тең биринчиден келип биздин социалдык маселени төмөнгө түшүрдү да. Элдер жабыркай баштады. Элдердин жакырчылыгы көбөйө баштады да.
Садыр Жапаровдун демилгеси менен Кыргызстан парламенттик башкаруудан президенттикке өттү. Бул реформа жоопкерчиликти так аныктап, чечим кабыл алуу процессин тездетти. Ага жараша ыкчам жана ырааттуу иштей турган команда дагы түзүлдү. Президенттик башкарууга өткөндөн кийин, чечимдерди кабыл алгандан кийин тез арада ишке ашыруу проблемасы чечилди. Ушул жагынан мен айтат элем, бул Садыр Нуркожоевичтин таланты бар, стратегиялык көз карашы бар. Садыр Нуркожоевич. Ошондон кийин биз мына өзүңөр көрүп атасыңар, экономикада, социалдык тармактарда өзгөчө динамика пайдалуу болду. Башкаруунун биринчи жылы оор сыноолор менен коштолуп, түрдүү каршылыктарга күрөшүүгө жумшалды. Садыр Нуркожоевич бийликке келгенде ошондо дүйнө жүзүндө аябай татаал заман түзүлгөн. Чынын айтыш керек, бул ковид маселеси, анан айрым эл аралык проблемалар өзүнчө бир курчуп кеткен, өзгөчө экономика тарабында. Анан айтыш керек, элдин баары да бушайман болуп, эс тартын кээ бирде жоготуп коюп, бир топ салтыбыз бузулуп ошондо. Бир топ элдин баягы кызыкчылыгы негизинен төмөндөп кеткен да. Эми үчүн дегенде кызыкчылыгы баягы өзүн багуу жагынан да, өзүн багуу жагынан. Ички саясий карама-каршылыктар, кландардын күрөшү, мыйзамдуу талаага келүү жана мамлекеттик башкарууну иреттөө. Президент болуп шайланган Садыр Жапаровдун дээрлик бир жылдай убактысы дал ушул нерселерге жумшалды. Көп жылдар бою хаостук мамлекеттик башкаруу тутуму калыбына келген соң, эл күткөн өзгөрүүлөр биринин аркасынан экинчиси башталды. Коррупциянын жана кылмыштуулуктун айынан өлкө эгемендик алгандан бери өнүкпөй, байлар байып, карапайым эл кыйналып жашап келди. Дал ушул себептен 2022 жылы коррупция менен аюусуз күрөш, кылмыштуулукту тизгиндөө кезинде таланып тонолуп кеткен мамлекеттин мүлктөрүн кайра мамлекетке кайтаруу жараяны кызуу башталды. Абдан катуу коррупция менен күрөш башталды. Ал оркою эле көрүнүп турат, азыр кыргыз элдин бүт баары билет. Мен мына интернетти карасам, казактар, казак тууган, өзбек туугандардын блогерлери дагы абдан жакшы айтып атат. Бул жагынан мына Кыргызстан кичинекей мамлекет болсо дагы, бирок жасаган иши өтө зор. Бул абдан туура. Антпесе болбойт эле, мамлекетибизди просто жоготуп эле салмакпыз да. Мына ушул коррупция менен күрөш мурдатан бери керек эле. Тилекке каршы андай болгон жок. Мына ал бүгүнкү бийликке, Садыр Жапаровго дагы, Камчыбек Ташиевке дагы мен айтат элем: азаматсыңар. Мен биринчи президенттен баштап, Акаевден баштап президенттердин баары менен иштегем. Бирок мындай ийгиликке, мындай жетилишке бир дагы президент жеткен жок. Өзбекстан жана Тажикстан менен Кыргызстандын чек арасы узак жылдар бою такталбай турган. Садыр Жапаровдун доорунда ушул тарыхый окуя болуп, аталган чек арадагы талаш аймактар чечиле баштады. Чек ара бул кичинекей жер болсо дагы, бирок өтө чоң коопсуздукка зыян тийет. Мындай маселени чечиш өтө кыйын. Көптөгөн мамлекеттер бар, 50, 40, 80 жыл чече албаган чек араны. Анан мен өзүм
Тажикстанда дагы элчи болуп иштегем. Ошол учурларда өйдө төмөн болуп эл кагышып, кыргыз жагынан, тажик жагынан жалаң эле аскерлер эмес, жалпы элдер чыгып, таш ыргытып, мылтыктарды атып, ошондой учурларга дагы жеткен. Анткени жөнөкөй карапайым элге дагы жаман таасирин тийгизет да. Чек араны тактоо менен катар бул убакта президент жана анын командасы дагы бир маанилүү күрөш жүргүзүп жаткан. Бул Кумтөрдү улутташтыруу. Ошентип 2022 жылы Садыр Жапаров көп жылдан бери эңсеп келген Кумтөр алтын кенин мамлекетке кайтарды. Кумтөр кенинин Кыргызстанга толук жана биротоло өтүшүн камсыздай алдык. 22 жылы биз толугу менен Кумтөрдү өзүбүзгө алдык. Кумтөрдү Кыргызстанга кайра кайтаруу бул кыргыз элинин намысын кайра Кыргызстанга алып келүү болду да. Бул өтө чоң эмес мамлекет, транснациональный корпорациянын Центера деген ошонун менен сүйлөшүп, анан өзүнүн кызыкчылыктарын коргоодо мүмкүнчүлүктөрүн көрсөтө алды да. Иш билги адистер болбосо, өлкөнү жалгыз өргө тартуу кыйын болоорун мамлекет башчысы жакшы түшүнгөн. Ошондуктан ал тегерегине дасыккан команда чогултту. Ошол жылдагы ири ийгиликтердин катарында кубаттуулугу 1860 мегаватт болгон Камбар Ата 1 ГЭСинин курулушунун башталышы дагы бар. Бул долбоор эгемен Кыргызстандын тарыхындагы эң ири стратегиялык курулуш. Деги эле энергетикада олуттуу жылыштар орун ала баштады. Камбар Ата 1 ГЭСи бизде чоң долбоорлордун бири. Бул бир гана биз үчүн эмес, биздин коңшу өлкөлөр үчүн да абдан маанилүү. Себеби суга маалы келгенде аларга суу берүү мүмкүнчүлүгү болот да. Токтогул ГЭСинде сууду топтоп, андан кийин жайкысы Токтогул ГЭСин иштетип, аларга суу бергенге чоң мүмкүнчүлүк болот. Мына көп жылдан бери электр энергия жетишпей сатып алып атабыз башка мамлекеттерден. Ошондуктан да мына энергетиктердин карызы көп болуп кеткен да. 120 миллиард доллар сом 22-23 жылдары 120 миллиард сомдон ашык карыз болгон энергетика. Мына бүгүнкү күнү энергетикада эч кимге карыз жок. Карыздын баарын бюджет эсебинен алып кеткен. Азыр энергетика жыргап атат, инвесторду чакырып атат. Себеби карызы жок. Инвестор ишенет, карыз жок экен. Кыргызстан энергетикасы иштесе болот экен деп, Камбар Ата 1 болуп атабы, Камбар Ата 2 болуп атабы, жанагы солнечный ветердүү электростанциялар солорго ар бир инвестор келип атат. Аны менен катар Кыргызстан өз күчү менен темир жол сала баштады. 2022 жылдын 31 мартында балыкчы Кочкор Кара Кече темир жолунун курулушу башталды. Өлкө 183 чакырымга созулган темир жолду өз күчү менен курууга белсенди. Өзүңүздүн эле балдарыңыз. 2022-2023 жылы өлкөнүн бюджети 2020 жылга салыштырмалуу 2 эсеге көбөйүп 400 миллиард сомдон ашты. Көп жылдан бери бир калыпта турган эмгек акы, пенсия, жөлөк пулдун масштабтуу көтөрүлүшү ушул жылы болду. Мамлекет социалдык саясатка өзгөчө көңүл буруп, мектеп, бала бакча сыяктуу көйгөйлөр ырааттуу чечиле баштады. Өзүңөр байкап атасыңар, бир топ социалдык чөйрөдө өзгөрүүлөр болуп атат. Садыр Нуркожоевич эмне кылып атат? Өзү мамлекеттик финансыларды көзөмөлдөп, эми экономикага, элдин турмушуна ушу бурулуш кылып атат да. Ошол жакта багыттын баары ошол жакта. Элдин турмушун оңойун деген жакта. Жалаң эле проекттер эмес, мамлекеттик проекттер менен эмес, элдин күчү менен, элдин демилгеси менен ушу маселелерди чечүүгө аракет кылып атат. Натыйжада мына өзүңөр көрүп атасыңар,
бир топ маселелер чечилип атат. Ну, даже маданият тармагын, спорт тармагын карасак, мындай мисал келтирип коеюн. Канча стадиондо курулду, канча бу элге канча жакшы шарт түзүлдү, ушу спорт менен мындай спортко көңүл буруп, спорт менен алек болгонуна бир топ элибиз мына ошол жагына көңүл буруп атат. Анан кийин мына кичи шаарларды заманбап деңгээлге келтирүү, мына заманбап деңгээлге, мына өзүңөр көрүп атат, бир проект болду эле, азыр деле болуп атат. Мына 1 миллиард кичи шаарларга. Ошол менен шаарлардын инфраструктурасы, социалдык тармактары, билим тармактары баары оңолуп атат. Кыргыз-тажик чек арасында орун алган куралдуу кагылышуулар жалпы элдин жүрөгүндө кара так калтырды. Мындан улам аскердик күч-кубат, коргонуунун мүмкүнчүлүктөрүн бекемдөө маселеси күн тартибине чыкты. Ошентип кыргыз армиясы жаңы техникалар менен камсыз болду. Анын ичинде байрактар, акынжы сыяктуу заманбап учкучсуз аппараттар сатып алынды. Бир бронированный машина бар экен, Баткен области боюнча да. Юг боюнча, полностью Ош, Баткен, Жалал Абад боюнча. Анан ошол эки, аны дагы бир тентек балабыз берген экен подарокко. Аны да куялып катып коюшуптур. Ошону менен командующий пограничными войсками биринчи жанжалда жүрдү да. Тегерек четинин баарын ок тийген. Жалгыз бир бронированный машина менен ошол жакта жарадары болгон, же болбосо дар-дармекти, ок-дарыны жалгыз ошол машина менен ташып жүрдүк да. 21-жылы. Азыр эми карап көрүңүздөр, биздин күч структураларыбызды, биздин БПЛАрыбыз бар, мына байрактарды болгон ошо беспилотниктердин кандай түрү болсо ошолордун баарын сатып алганга үлгүрдүк. Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн катарына 99-жылы келип кошулдум мен. Лейлек чек ара отрядына барып туруп биз 99-жылы ачканбыз октябрь айында. Бир заставабыз мамлекет заставы куруп берген эмес, бош жер бул винзавод болгон. Экинчи заставыбыз мечит болгон. Үчүнчүбүз пионерлык лагерь. Катран деген заставыбыз малкана деле. Барып мамлекет колунан келген жумуштарды жасап, бизди ошол жерлерге киргизип, биз чек ара аскерлерин түптөгөнбүз. Айлап биз айлык алышыбыз керек да, өзүнүн айлык акыбызды алышыбыз керек. 3-4 айдан айлык жок эле. Бензин деген нерсени унутуп калган элек. Акынжы байрактар деген биз үчүн мечта. Мындай чек арачылар жетпеген нерселер болгондо биздин түшүбүзгө да кирген эмес ал нерселерчи. Бирок мен ошол бир убактарда ошондой армиябыз болот, чек арачылар ошондой кымдыкта болот деп эңсеп келчүмүн. Эңсеген күн эми келип атат. Ошол акынжынын байрактардын жардамы менен биздин керек болсо эгемендүүлүгүбүз сакталды. Биздин коопсуздугубузга кепилдик берилди. Ар бир башталган ишти сөзсүз аягына чыгаруу. Дал ушундай принципте иш алып барган жаңы бийлик Өзбекстан менен чек ара талашын тактап өтүп чекит койду. 2023-жылы эки өлкө ортосундагы чек ара маселеси толугу менен чечилди. Сегодня для нас исторический день. Кыргызстан и Узбекистан завершили процесс делимитации государственной границы, обменялись ратификационными грамотами к договору о кыргызско-узбекской государственной границе и таким образом поставили точку в пограничных вопросах. Эки баштуу ажыдаар менен күрөшүү Садыр Жапаровдун бийлигинин учуруна туш келип, натыйжасын жалпы эл көрдү. Коррупциянын тамыры кыркылып, каралар дүйнөсү талкаланды. Алардын ана башчылары жок кылынып, качканы качып, башкалары кылмыш дүйнөсүнөн баш тартышты. Ошентип, 2023-жыл эки чырмалышкан системаны жок кылуу жылы болду. Коррупция бир топ тозголдук кылды, чынын айтыш керек. Садыр Нуркожоевич келип, мына кандай десем, эки проблеманы, эң башкы проблеманы колуна алды. Биринчи, экономиканы өстүрүү,
тартиптин негизинде. Экинчи коррупцияны жоюу маселеси. Мына эки локомотив. Ушул эки локомотив менен биз экономиканы оңдодук. Бул жөнөкөй чечимдер эмес. Бул жетекчинин өзүнүн баягы жеке көз карашы. Бул жол туура жол болду да, туура жол болду. Мына оперативдүү маселелердин баары чечилип атат. Мына өзүңөр көрүп атасыңар. Финансылык механизмдер иштеп атат. Кылым долбоору аталган Кытай-Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун курулушуна старт берилди. Бул долбоордун ишке кириши Кыргызстанды дүйнөлүк рыноктор менен байланыштырат. Бизди ааламга кошо турган темир жол, деңизге алып чыга турган бул темир жол. Советтер Союзунун убагында темир жол бизге келип токтогон тупикке. Мурун культуранын баары, инвестициянын баары Россия, Европа аркылуу келип атса, азыр мына бүт бар агымдын баары Азиядан келет. Жаныбызда Кытай деген чоң океан турат. Өзүңүздөр байкап атасыздар, Кытай менен соода кылам деп бүт дүйнөнүн жүзү жанталашып атат да. А биздин 1000 километр чек-арабыз бар, анан болгону 2 эле пунктубуз да. Ошондуктан мына азыр бедел ачыла турган болсо, азыр биздики мына 15-20 миллиард доллардын тегерегинде товар оборот болуп атса, мен ойлоп атам биздики 20-30 миллиардка чейин доллар менен көтөрүлөт. А темир жол баштала турган болсо, андан да көп кете тургандай болуп калды да. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол курулушунун башталышы тышкы саясаттагы ырааттуу иштердин жыйынтыгы болду. Аны куруу зарылдыгын Садыр Жапаров чет өлкөлөргө мамлекеттик жумушчу сапар менен барганда ар дайым белгилеп келген. Мы констатировали важность скорейшего начала практической работы по строительству железной дороги Китай, Кыргызстан, Узбекистан, имеющей стратегическое значение для укрепления транспортной взаимосвязанности наших стран и развития всего региона. Тышкы саясат демекчи. 2024-жылы Садыр Жапаров 110 саатын учакта өткөргөн. Бул дээрлик 4,5 суткага барабар. Ички саясат бир калыпка түшкөн соң эл аралык байланыштарды чыңдоого өзгөчө маани берилди. Кыргызстан дүйнөлүк аренада позитивдүү имиджге ээ болуп, тышкы саясатта активдүүлүгүн жогорулатты. Эл аралык аренадагы аброй дейбиз биз. Аброй сый урмат албетте ар бир мамлекеттин көздөгөн максаты болуп эсептелет. Биз менен эсептешсе, бизди сыйласа, биздин сыйыбызга татыктуу жооп берсе, биз менен андай тең салмакта сүйлөшсө, теңине алса деген ниет бардык өлкөлөрдө болот да. Мына ушул ниетти ишке ашыруу үчүн аны кандай жолдордон алып баруу керек? Кандай жагыбыз менен биздин өлкөнүн кайсы күчтүү жагы бар? Башкаларда жок биздин кандай айырмабыз бар? Мына ушулардын баардыгын шайкеш келтирип, аларга багыт берип, баарынын аракетин бир багытка, бир мукка буруп туруу бул албетте мамлекет башчысынын жана анын командасынын милдети болчу. Мына ушул милдет аткарылды, аткарылып жатат. Кыргызстан өз каражатына алгачкы жолу Бомбардия Дэш 8 үлгүсүндөгү учак сатып алды. Андан кийин дагы 3 учак сатып алынып, учурда эл кызматында. Аны менен кошо өлкөдөгү бардык аэропорттор жаңыланды. Казарман, Талас, Каракол аба майдандарынын иши жандандырылды. Урматтуу мекендештер, аэропорттор жанданып, ишин баштап жатканы бул өлкөнүн мындан ары өнүгүүсүн шарттап, элибиздин биримдигин бекемдеп, жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ача турган маанилүү окуя. Ошондуктан бул биздин мамлекеттүүлүктү чыңдоо үчүн жасалып жаткан кадамдарыбыздын бири деп айтсам жаңылышпайм. Аэропорттор катардагы инфраструктуралык объектилер болуп саналбайт. Алар биздин өсүп өнүгүүгө болгон умтулуубуздун белгиси. Биздин максат аба транспорт тармагын өнүктүрүү, республиканын алыскы аймактарынын ортосундагы аба каттамдарын жандандыруу жана эл журтубуздун карым катнашына альтернативдүү жол катары ыңгайлуу шарттарды түзүү болуп саналат. Республиканын бир буручуна жетиш маселеси бул да экономикага өз таасирин көрсөтөт. Тез арада жетсе, тез маселелер тез чечилет. Ошол жагынан карасак, анан кийин жарандар мына республика кыйналып атпайбы? Тиги Оштун бир буручунан
Masalan, Gölдүн буручуна жеткенче бир топ кыйынчылык менен жетчи да. 15-16 саатта жетчи. Эми бу тез барганда. Азыр болсо Садыр Нуркожоев ушунда мен ойлоп атам, жөн эле логистикалык проблема эмес. Бул Садыр Нуркожоевдун өзүнүн баягы мүнөзүндө элди ойлоо маселеси да. Элди ойлогон. О элибиз кыйналбасын, элибиз ушу карым катнашка жакын болсун, элибиз ушу экономика маселелерди батыраак чечсин деген ой менен ушундай татаал реконструкция жолуна өттү да. Бир жагынан аэропорттор бул коргоо маселеси да. Коргоо маселеси. Эми үчүн дегенде өзүбүздүн өлкөбүз өзүбүздүн коргоо жагынан бир топ бекем туруш керек. Аэропорт бул мобилдик нерсе, бул коргоо маселесин да чече турган проект. Мамлекет ар бир жаранды үйлөө кылат. Дал ушундай максатта мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан массалык түрдө батирлердин курулушу башталды. Өлкө боюнча миңдеген ипотекалык батирдин курулушу жүрүп, арты-артынан пайдаланууга берилип турду. ГИКтин курулушун айтып коеюн. Садыр Нуркожоевич чет мамлекетте жүргөндө дагы бир топ кишилер менен сүйлөшкөн экен. Анан биз дагы опрос жасаттырдык. Сураштырсак, эгерде Кыргызстанда үйүм болсо, мен кайра келмекмин деди да, мигранттардын баары. Анан Кыргызстанда дагы жаштын дээрлик көпчүлүгү айтты, биз эч жакка кетпейт элек, эгерде үй ала турганга шарт болсо деп. Азыр ошондуктан мына 4% менен ипотекалык үйлөр бүт Кыргызстан боюнча курулуп атат. Жеке эле Бишкекте, Ошто эмес, бүт райондук центрларда дагы курулуп атат. Анткени биздин айылда дагы жаштарыбыз жакшынакай шарт менен жашап, биз элибиз көбөйүшүбүз керек да. Жок дегенде бир 10 миллион, 15 миллион, 20 миллионго жетишибиз керек. Бизде 200 миң чарчы километр жерибиз бар. Мунун баарын коргой турган эл да. Элибиздин саны көбөйүш керек. Алардын жашоо турмушу сапаты көтөрүлүш керек. Ошондуктан бүгүнкү күнү 60 миңден ашык квартира курулуп, ошонун бир 30 миңи азыр үйлүү болуп калды окшойт да. Ушундай чоң иштердин баары башталган, эч ким ишенген эмес. Азыр болсо эмне үчүн аз куруп атасыңар, эмне үчүн мындай болуп атат деп кайра бизге бунун баары жылдан жылга эле кетип бараткандай болуп атат да. Баягы баланын кыйынчылыгын кантип өстүргөнүн ата эне эле билет дегендей, президент, анан премьер, өкмөттүн мүчөлөрү эле билет бул бюджет кантип көтөрүлгөнүн, кандай азап чегип атканын. Эл болсо муну өзүнүн турмушу аркылуу гана баа бере алат да. Президент Садыр Жапаровдун колдоосу менен Кыргызстанда бөйрөк жана боор алмаштыруу операциялары ишке ашырыла баштады. Мурда бул операциялар кымбатка туруп, бейтаптар чет өлкөгө кайрылууга аргасыз болсо, азыр ал өлкө ичинде жеткиликтүү болуп, чыгымдары мамлекет тарабынан каржыланууда. Канча жаштасыз? 58'den. 58. Кызыңыз канча жашта? Kızım 33'ten. 33'te kızınızga berdiniz mi? Ahvalınız qanday? Yaxshi elemi? Yaxshi da şunu. Ben bagajını operasyon oldu. Yaxshi hocam. 3 gün bolup oturdu ya. Ben de basıp kaldım. Bunday bilinbeyt beken? Hocam oru ayaklarız. Кыргызстан жаңы үлгүдөгү паспорттарды 2024 жылдын май айынан баштап өзү чыгарып баштады. Документ гана эмес, мурда тиш чукугуш чыгарылбаган өлкөдө автоунаа чыгарылып, бир жылда эле 100 ишкана ишке кирди. Негизинен биздин бюджет мурда, мен да финанс министр болуп иштеген, мурда социалдык багыттагы бюджет болчу да. Бюджеттин абдан чоң бөлүгү жарымына жакыны ушу социалдык секторго кетчү. Бүгүнкү күндө биздин бюджетибизди өнүктүрүү бюджети десек дагы мен жаңылбайт элем. 35-36%га жакыны реалдуу секторго кетип атат. Социалдык секторго бир 23-кө жакын пайыз кетип атат. 20-дан ашык пайызы акы төлөөгө кетип атат. Анан 6%дан ашыгы бул капиталдык чыгашылар кетип атат.
Мында 2 жылдан бери ушундай тажрыйбага өттүк. Жыл сайын 100дөн кем эмес өнөр жай ишканаларын, 100дөн кем эмес социалдык объекттерди ачуу боюнча. Анан негизги биздин максат бул Бишкекте эмес, ошо жерлерди ачуу. Себеби ички миграциядагы бүгүнкү күндө чоң маселени туруп жатат. Ички миграцияны токтош үчүн ошо жерлерде ишканаларды ачышыбыз керек да. Чек арада тынчтык болбосо, башка иштер анчалык маанилүү эмес. 2025 жылдын 21 февралында Кыргызстан менен Тажикстан ортосунда чек араны тактоо боюнча сүйлөшүү жараяны соңуна чыкканы расмий жарыяланды. Кийинчерээк Садыр Жапаров менен Эмомали Рахмон ратификациялык грамоталар менен алмашып, чек ара маселесине чекит коюлду. Такталбаган маселе чечилгендигине байланыштуу мындан ары биздин өлкөдө Кудай буйрса тынчтык өкүм сүрөт деп айтсак туура болот. Албетте мунун натыйжасында өлкөдө мамлекетибизге чоң стабилдүүлүктү алып келди жана мына өзгөчө ошол Баткен областындагы чөлкөмдө элибиздин мындай тынч жашоосунун жана өздөрүнүн акырын жакшынакай оокаттарын жүргүзгөнгө жана өзүнүн өнүгүүгө багыт алган жашоосу уланып келе жатат да. Чек ара маселеси экономикалык жана социалдык маселелердин өзгөчөлөнүп турат. Себеби бул жерде биз тарыхты дагы жана келечекти дагы карай турган карашыбыз керек да. Себеби абдан канчалаган мына биздин жарандарыбыз ар кандай ой пикирлерин айтып кетти. Каршы чыккандар болду, кандайдыр бир ар кандай күчтөр болду. Бирок ошого карабастан мына ушул маселени чечкендиги менин оюмча бул бардык инсандын колунан келе бербейт. Чек ара маселелери толук чечилген Кыргызстанда 2025 жылы өнүгүүнүн жаңы доору башталды. Консолидацияланган бюджет 1 триллион 6 миллиард сомго жетти. Бул 2020 жылга караганда 5 эсе көп. Какшыган казына толгон сайын мамлекеттин колу узарды. Алыска айылдарга чейин өнүгүүнүн эпкини жете баштады. Ушул 5 жылдын ичинде мамлекетибизден президент баягы ойлобогон элдер ойлочу да кура албайт деп заводдорду, фабрикаларды мисалы 100дөп ачып, анан кийин мамлекеттерди менен сырткы саясат жакшы жүргүзгөн үчүн Россия менен Өзбекстан, Азербайжан, Молдова, баягы Тажикстан менен бардыгы менен ушу жакшы иштер жүргүзгөн үчүн баягы биргелешкен заводдор ачылып атат, машина чогулткан ачылып атат дегендей, мунун баарын айта берсе абдан көп, баарыбыз көрүп атабыз. Жол полдордун баары жазалып атат, садиктер, школдор курулуп жакшы кылып атса, эл айтып атат да. Каяктан жетишип атат мунун баарына. Мурункулар эмне минтип иштеген жоктор. Мындай билген адам айтат, бул бюджеттин профицитке чыкканынан болуп атат. Бир дагы президентте так план жок эле. Кандай Кыргызстанды көтөрүш керек? Аны мен түз эле айтам. Кайсы жерде болбосун. Мынабул бийлик келгенден бери мына көрбөйсүзбү? Туризм дегенде коррупция, уюшкан кылмыш топтор менен анан жолдорду салып атканы, канча имараттар, үйлөр салынды. Мен чынын айтайын, таң калып атам. Канча сотрудниктер темселеп квартирасы жок жүрчү эле, мына азыр сотрудниктердин көпчүлүгү квартиралары бар. Абдан жеңилдүү мында ипотека, кредиттер менен баары жашап атышат. Мына жашоо турмуш деген ошойдон. Бишкектин четинде Таштандыны өрттөп, электр энергиясын өндүргөн завод расмий ачылды. Экотехнологиялык завод Борбор Азияда аналыгы жок. Таштандыны утилдештирүү аркылуу электр кубатын өндүрүүчү биринчи ишкана. 2025 жылы 1500 чакырым жол салынды. Өзгөн Мырзаке Каракулжа, Ош Баткен Разаков жолу калк кызматына коюлду. Узундугу 14 чакырым Өзгөн айланма жолу пайдаланууга берилди. 52 чакырымдык Түп Кеген жол ачылды. Каркыра Турук Сары Жаз автожолунун 13 чакырымы жаңыдан жасалды. Мамлекеттик бюджеттин эсебинен 150 чакырымды түзгөн Барскоон Бедел автожолу салына баштады.
Борбор Азиядагы эң ири тоо лыжа кластери болгон Ала Тоо резорттун курулушу башталды. Долбоор узундугу 250 чакырымды түзгөн лыжа жолун, этно шаарча, амфитеатр, 3 жылдыздуудан 5 жылдыздууга чейинки конок үйлөрүн, ресторан, кафелерди камтыйт. Жайы кышы эс алуучуларды кабыл алып, келөөгө шарт түзүлөт. 5 жыл тарых үчүн кыска мезгил. Өлкө үчүн багытты аныктаган доор. Алдыда дагы көп иштер бар. Эң башкысы, негизи түптөлүп, Кыргызстан өзгөрүү жолуна түштү. Президент Садыр Жапаровдун жетекчилиги астындагы 5 жыл күрөш, жоопкерчилик жана натыйжанын жылдарына айланды.